Мындан 2 жыл мурдараак Жүнжие Бейжинде студент болчу. Кытайдан чыгып кетүүгө аргасыз болгон ал азыр Жаңы Зеландияда жашайт. Алар мени дары ичүүгө мажбурлап, сабап, керебетке байлап коюшкан. Мени абдан кыйнашкан. Жүнжие өкмөттүн ковидке байланыштуу катаал карантиндик чараларына каршы чыккандан кийин полицияны психиатриялык ооруканага жаткырганын айтты. Медициналык документтеринде анын 2 жума ооруканада жатканы жана ага антипсихотикалык дарылар жазылганы көрсөтүлгөн. Алар сен шизофрениксиң дешти. Муну ойлогон сайын үрөйүм учат. Өкмөткө жана партияга карата өз көз карашым бар болгон үчүн алар мени психикалык жактан оорулуу дешти. Ал тургай медайымдар менен врачтар да менин партия менен өкмөткө болгон көз карашым үчүн мен психикалык жактан оорулуу болушум керек деп кайра айтышты. Жүнжие психикалык жактан оорулуу деп аталып, жапа чеккен жалгыз адам эмес. Аты өзгөртүлгөн Ли кытайлык белгилүү саясатчы Ли Кэцянга арналган иш-чарада плакат көтөрүп чыкканы үчүн күч менен 45 күнгө камалган. Линин өздүгүн коргоо максатында биз анын жүзүн жана үнүн өзгөртүү үчүн жасалма акылды колдондук. Мен аны өйдө көтөрдүм. Адамдар дароо колумдан кармап калышты. Ызычуу болуп кетти. Полиция мени түнү бою сурак кылды. Көрсөтмө бердим. Мен туура эмес иш кылган жокмун. Алар мени расмий түрдө камай алышпайт эле. Андыктан психиатриялык ооруканага жөнөтүштү. Азыр ал Кытай полициясын сотко берип жатат. Эгер полицияны сотко бербесем, анда психикалык жактан оорулуу экенимди кабыл алгандай болом. Бул менин келечегиме жана эркиндигиме чоң таасирин тийгизет. Ал полицияга мени каалаган убакта камап салууга себеп болуп бериши мүмкүн. Юрист Хуаң Шуэ Тао Кытайдын психикалык саламаттык боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгууга катышкан жана бейтаптардын укуктары үчүн күрөшкөн. Ал жоопкерчиликтин жоктугу көйгөйдү ого бетер курчутту деп эсептейт. Жаранды коом алсырады. Акыркы кезде психиатриялык дарылоо фактылары көп катталууда. Полиция гана эмес, бийлиги бар ар бир адам аны кыянаттык менен пайдалана алат. Жуэнжинин ооруканага күч менен жаткырылганынан 2 жыл өтсө да, ал дали анын кесепеттерин тартып келет. Эгер мен 2022 жылга кайтып барып калсам, балким чындыкты айтуу үчүн протестке чыкпастыр элем. Анткени жашоом олуттуу өзгөрдү. Кытайдын Британиядагы элчилиги BBC-ге Кытай мыйзам үстөмдүгүн сактаарын жана мыйзамсыз камоого мыйзам түздөн түз тыюу саларын билдирди.